Жакында эле социалдык тармакта саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Capital Building курулуш компаниясынын жетекчиси Досжан Сайрамбаевди телефон аркылуу сөккөн аудиосу тараган. Факт KG маалымат порталы мунун чын бышыгын билүү үчүн Досжан Сайрамбаев менен маек курду. Бекбол. Assalamu alaikum aka. Тетиги плакат үчүнчү башыңды кестирип көтүгө тыганда эмичи азыр келип алып кетпесекчи? Жибердиңиз го балдарды aka. Сүйлөштүм ал балдарыңыз менен. Iya. Силерди неме жиберген балдарыңыз менен сүйлөштүм. Сүйлөшпөй эле кой сеничи. Көтүңдү башыңды кестирип көтүңө тыгып кетем мен кийин элечи. Сен ким экенин билбей турбайсың да. Азы бар өзүң алып кой да. Социалдык тармактарда телефон менен сүйлөшкөнүңүздөр, анан ичине урушуп кеткениңиздер да жүрөт да чыгып. Ошол чын да, сиздерби ошол? Мен урушкан жокмун, ал мени урушуп атат да. Мен түшүнбөй калдым да. Мен мага чалгандан кийин жакшы ниет менен телефонду көтөрдүм мен. Аябай көрүнүп турат мен. Ассаламу алейкум байке деген. Эми мен ушундай тарбиялегем да. Улуу кишиге салам айтыш керек экен. Салам айттым. Анан менин алигимди алды дагы шатырата жокту. Куттуу жерде сөз кыла турган сөз эмес. Ушул сөз болуп кетпесин деп мен скриншот кылып койдум. Скриншотту жаза албайт эчким. Турам. Скриншот бар. Телефонумда. Анан кийин а киши кече жакында эле балам миллионер деп айткан киши анан кайра кийинки мага 15 миллион бердим деген сөзүндө элден ашык-баш болсо бир кап картошкалар болсо да бергилечи деп атат да. Эми бир сүйлөгөндө бул көпкөнчүлүктөн наказание албасын билип туруп ойду тону дөөрөп аткан жананча оозу чыгып калган министрдин мээси да чыгып калган деп мен бүгүн официально айта алам да. Бул ошентип коркутса да мен коркуп калам. Бир баары Кудайдын колунда болсун. Эгер ушул киши ушинтип айтканда эле менин башым кесилип, анан бир жерине тыгылып калса, анда меники билбейм анда кандай башты көтөрүп жүргөн мен буга же. Бул экөөбүз күнүнө 3 жолу бири-бирибиздин ден соолугубузду сураштык. Ага эл күбө. Минздравдын эличи. Анан мен ошондо тамашалап айтып койчумун, мен ушул жерден көрүп атып, элдин баары сиз менен бир черный схема түшүп атыр деп ойлоп калып жүрөсүз. Мен келбей эле коеюнчу. Сиз качан кел десеңиз мен ошондо келейин. Мен улам каражат качан чечилет, иш кагаздары кандай багытта жүрүп атат деген бул жүйөлүү суроо эле да. Бул жерде эч канча а кишинин милдети менин суроолорума жооп берип, мени иштетип аткан маселени чечип, законду бузбай кайсыл каражат булактарынан чечип берем деген сөздү мен угуш үчүн 1,5 жыл өтүп кетти да. Бул киши негизи азыр тааныбайм деп атпайбы? Негизи эле менин агам менен классташ бул киши. Анан кийин экөөбүз чисто случайно Токмоктогу больницаны ачылышында жолугуп калдык. Ачылышында чоңдор калды. Мен как подрядчик катары ошо организация немени больницаны бүтүргөн. Сизге суроо болуп калабы деген үчүн мен ошо жака баргам эле, мен барайын деген ниетим да жок болчу жака. Анан ошол жерден чогуу сүрөткө түштүк. Ачылышында лента кырып атканда. Элдин баары батасын берди, мактады. Анда экөөбүз шаардан жолуга турбайбыз деп эле тарап кеттик. Болду. Бирок личный сөз да болгон эмес. Мына ушул суроолорду мен сиздер эле берип аткан жоксуңар. Мен жолуккан киши даже Иттунулуу Байгара да берип баштады. Эй, сен келе соозуңбу? Деп бүт эле акылдуу да мага акыл үйрөткөнчү. Кантип берип калдың? Эмнеге эле сен ушунча байсыңбы? Же сен ошол жерден бирдекени бөлүшө албай калып азыр мамилеңер бузулдубу депчи? Жок, бул жерде баарыбыздын эжибизден кете элек да 5-октябрчы. Ошондо Садыр Нуркожоевичту эл кандай колдоп турган азыр көзүң жумсаң элестей турган учурда да туура мен дагы ошол миллиондогон кишилердин бирөөсү менмин. Ошол Садыр Нуркожоевичту колдогон. Жанагы балбак депутат айтып атпайбы? Мен Садыр Нуркожоевичту колдогон менмин депчи.
мен де айта аламын, мен Садыр Нуркожоевичтин саясатын колдогон. Анан бул киши жанагы неме болуп калып атпайбы. Бизди жана Ак үйдү кантип ремонттосок болот деп президенттин иш башкармалыгынын мурунку жетекчиси Асыр Ош шаарынын мэри Мамбетов Алмаз Шембекович деген. Ошо киши анда президенттин иш башкармалыгын жетектеп турганда, ошондо ал киши строй компаниянын жетекчилерин Гостройго чогултуп калды. Мага да чакыруу келди. Анан кийин ал киши айтты, бюджетте акча жок болуп атканда строительдер кандай жардам бересиңер? Дегенде биздин аксакал куруучубуз, баарыбыз сыйлаган Аскар Молдобаевич, таанысыздар, Бишкек курулуш жетектеген. Өмүрүн ошо курулушка арнаган киши. Баарыбыз ошо кишини мындай стройкада иштеген ортомун, жашмун, бизде ушундай 70-тен ашканга жери ушундай курулуш тармагында абройлуу жүрсөк деген бардыгы эле ушул кесиптин тандап алган кишилер ушундай сыймыктар менен сөз кылабыз да. Анан кийин ал киши айтып калды да, качан жардам бермек элек, ушундай мезгилде жардам бербегенде мамлекетке. Шырлы ал киши мындай командирский голос менен сөйлөйт да. Урмат Курманович дебейт. Урмат деди. Бөлүштүр по этажам. Мисалы үчүн мен 6-этажда алам. Мен дараметим 6-этажга жетет. Материал өзүмкү, жумушчулар өзүмкү, айлыкты өзүм төлөйм. Анан дагы фирмалар, белдүү фирмалардын жетекчилери айтты, мен 7-этажда алам. Мен 5-этажда алам. Ошентип жана жаш ишкерлер ассоциациясы да колдоп кетип, ошентип элге жумуш жетпей калган терде. Мен дагы ушул тарыхый мезгилде өзүм салымымды кошуп калайын жакшы ягына депчи. Ошентип тарап баарыбыз жакшы болду деп тарап атканда мага ошол кездеги Гостройдун жетекчиси Урмат Курманович айтып калды. Бекбол байке, меники документальный атым бөлөк болсо дагы мени эл Бекбол деп тааныйт да. Анан Бекбол байке, сизге өзүнчө бир сунуш бар. Чогулуштан калсаңыз деп. Калсам айтып калды. Мага жаңы министр Алымкадыр Бейшеналиев чалды. Президент ушундай кишиге тапшырма бериптир. Президент эмес, Садыр Нуркожоевич депчи. Ал киши президент болдок болчу. Анан кийин ал кишинин саясий чечими тапшырмасы экен. Ушуну сиз карап көрбөйсүз. Токмокто Байнысаны жаңы эле бүттүңүз, немени командаңыз тарайлы кышкыга. Эми биз курулуш тармагында кээде кыштын күнү жумуш жокто биздеги иштеген балдардын көбү региондон келип иштешет да. Тарайлык болсо ушул сунушту карап көрбөйсүзбү? Мен үчөөбүз жолугалы деди. Министр, сиз, мен үчөөбүз. Анан ушул офиске келишти. Анан мен айттым, ай, сиздер эки килейген министр келбешиңиздер керек болчу. Келгенден кийин мен кантип отказ берем. Мен жок деп койсом эле, акчам жок, кыйналып турам десем эле, бул саясатты колдогон киши болуп калган туруп атпайсыңбы автоматически. Анан кийин мейли баштасак тыйыны качан чечилет? Эгер кеч чечилет деп айтып атсаңар, бир кеч болгондо бир числону айтып туруп баштабайлыбы? Мен да өзүм командама айтып көрөйүн. А бирок кагаздары качан дайын болот? Эми бул ремонт иштерине ошол мекеменин өздөрүнүн дагы акылчысы болот, нарк көргүсү болот. Алар деле ошол Байнысанын бүгүнкү күндө акыбалын көрүп туруп, өздөрүндө да бир ой жүгүртүүлөр болгондо, кандай жасайбыз, эмне кылып жасайбыз деген. Бүгүнкү күндө мындай акыр жасалып аткандан жаңы жасаса кандай болот деген өздөрүнүн ошо менен берден такташып алып силер көрүп келген ушул Байнысага бардык дагы сүйлөштүк. Ошондо киши айт, декабрдын 10-у 2020-жыл ошого жер чечип берип коем акчасын. Садыр Нуркожоевичка
айтып чечтирем dedi. Анан кийин мен өзүм команда менен акылдашып ошол ишти баштадык. Материалды алып баштаганда дагы мен 10 декабрь 2020 жылдыбай 20 жылдын этеги жаңы жыл 21 жылга чейин тыйыныңар чечилип калат деп муногу строй материал саткан ишкерлерге өзүм барып кайрылып анан баары бизде уштан байке сизди билебиз да. Siz men kança yıldan beri işleşip kelatабыз. Eğer жаңы жылга жер болсо, мынау биздин материалдарды алып пайдаланып туруңуз. Бирок алардагы качан деген суроодо мен ошону айтып атам да, жаңы жылга жери депчи. Мен 10 декабрда дагы мен ар жака 20 күн запас менен айтып атам да. Ошо менен биз мына бизде ушул жаңылануу заманындагы президенттик башкаруу деп атабыз. Ушул замандын оуш кыйышына биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп калалы деген жакшы ниетте пайда деген сөз жок болчу. Анткени мен ошол пандемиянын учурунда 80% двухсторонний пневмония, 220 давление менен температурам 31 градус менен түшкөн киши берде акча жардам бербей калганын мен жан терим менен сезген адам катары ушул чечимге барганбыз да. Эми мамлекетте бул көрүнүш эле жумуштар, мисалы үчүн бийлик алмашкан учурда келген кишилер деле ушул мамлекетти иретке келтиргенче жумуш токтоп калбасын деп ушундай чечимдерге барып келген бардык эле мезгилде. Мен 5 президент менен иштешкен адам катары мен муну билемин да. Бирок баарын текшертип кайра ордоруна коюп коюшчу. Бу да берейин деген ниети жок болуп атпайбы? Анан кийин мени тааныбайм. Алда таластык, алда аферист деген сөздөргө мен канчалык менга оор тийип атса дагы мен ошону ини катары кыргыз бир нерсени унутуп баратабыз да. Улууду байке дегенден кичи болсо ини болгондон баарыбыз эле качып калдык да. Баарыбыз эле бүгүнкү күндүн пайдасын эртеңки күндү ойлобой, эртеңи жок эле бүрсү күнү болуп кетчү дей жашоодо жашап келатабыз да. Анан мен ошол негизде ушул жумушка барганмын да. Анан 27 декабрь 2020 жылы мен барып сурадым да. Алымкадыр Союзович, мына onu дедиңиз эле, мына бүгүн 27 болуп калды. Сиз мага акча берейин десеңиз, кантип бересиз, кайсы жол менен бересиз? Эгер менден бир да кишиңиз келип, "Ай, эмне болуп атасыңар? Канча болду? Эсептеп чыктыңарбы?" деп менден бир кагаз сураш керек да. Алар бир эсебинде алар жолдон таап алган акчаны бербейт да. Алардын дагы же ковидтин штабынан береби, же бир фонддон береби, же дагы ошол кезде спонсорлордун модасы болуп аткан бир спонсор берет беле. Документ дайындалбай атканда мен чындап эле ишендим, бир спонсор берет болсо керек. Же жана кузуп аткан бирөөлөргө табыштайт болсо керек депчи. Ушундай эле ниетте барган жумуш болчу. Анан кийин кое тур. Сүйлөшүп атабыз, чечип атабыз деди. Андан айттым мен, Алымкадыр Союзович. Мен кийин эле Алымкадыр Союзович деп кайрылып баштадым да. Агеске жери Алик байке деп эле жакынымдай кайрылчумун мен бул кишигечи. Алик байке, эгер сиз мага акча берем деп бир астыңыздагы кызматкерге табыштадыңыз да ушул жумушту. Ошол кызматкериңизди чакырып мени отургузуп алып туруп, эмне үчүн булардан кагазын алигече сурай элексиңер? Канча акча болгонун мен билбей атам. Деп бир ошол кызматкериңиз менен бир отургузуп туруп сүйлөштүрүп койсоңуз, болбосо мен келип муну отделдарга кире берип, мен ошо министрликтен бир кызматкерим деле болуп калдым да. Аны камераны ачып караса деле болот. Ошол жерде бардык жерде эле камера турда. Бардыгы мыйыгынан күлүп коет. Значит, бул киши тапшырма берген эмес экен, ошондон баштап билип баштадым да. Бул киши акырында мени сууга апарып, сугарбай кайрап келип байрап коюп атканын мен ошондон баштап сезип баштадым да. Анан кийин бат-бат бара баштадым. Койсуз болбойт, балдар кыйналып атат. Кыш күрөө десем, мынакей жаңы эле сүйлөштүм.
Садыр Нуркожоевич менен. Senin maselеңди айттым. Муну шайлоо бүтүп алсынчы. Эми биздин иштеп аткан жумушубуз менен шайлоодо кандай тиешеси бар? Шайлоо өзүнчө, биздин ремонт иштери өзүнчө. Же эмне шайлоодон акча түшмөк беле, түшпөйт да. Эгер ошол шайлоодо министрге бир акча түшсө, ошондон берем деп, жана атам барып, содого барып, базарга барып мал сатып келдим, ошондон берем дегендей кылгандай сөздөр уже рейдсиз чыга баштады да бул кишиденчи. Мен ошону да эч жерге айтпай коем, бул киши министрди сыйлап көрөлү. Балким бул кишилер өздөрүнүн пландары бардыр. Ушунча шаардын ортосунда чоң байланса, ушунча 200ден ашык адамдардын мээнети менен ойногонго кантип эле кишинин ниети бузулсун деп. Мен бардык кадамдарын эле жакшылык менен жогоруп келдим да. Анан кийин эле жана антип алыстай баштады. Анан референдум өтсүн дейт да. Ой, референдумга кандай биздин тиешебиз бар? Ошондо сизге бир эч кагаз көрсөтүп берет. Ошентип эле мына президентке барабыз. Мына азыр президент өзү келет, туруп жерге деди. Мен айттым, мен 5 президент менен иштеген строитель катары билем. Президент келе турган болсо, авангард биринчи келип, кинологдор менен келип текшерчү эле. Жөн эле милицияларды коюп койдуңуз, значит келбейт. Силер мени жөн эле берге кармап турсуңар. Андан кийин президент национальный госпиталга келди. Мен барып берчи суроомду берип келейинчи. Жок, азыр барабыз. Туруп жерде, мына барган жатат деди. Биздин жаныбыздан жанагы кайсы бир кинода президент токтобой өтүп кеткенде элдин баары ыйлап калат го, ошондой болду, көзүбүздөн жаш тегип калып калдык да биз. Дагы суроо. Мына сиз көрсөтүп атпайбы? Мына президент менен сүйлөшүн депчи. Ошол сиз көрдүңүзбү? Президент бир жооп берип турду, эмне деп жооп берип турду? WhatsApp'та мен митип алып кел телефонуңду текшерейин деген менде андай тартип жок. Тартип мага тарбияланган эмесмин да. Көрсөтүп атпайсызбы ошондо? Жок, мынтип мына жерден Барак Обама менен сүйлөштүм десем, сен ишенесиңби? Мен ушинтип эле коюп атты да. Мынакей, мен сага ушундай алыс отурабыз да столдо. Аны жакын кучакташып отурган жокпуз да. Эгер ачып көрсөтсө, көрсөтөт. Мына жаңы эле сүйлөштүм Садыр Нуркожоевич менен. Сенин маселениң баары бир фонд менен сүйлөшөт. Анан мен уже болбой баратканын сезгенде айттым да. Алымкадыр Сабирдинович деп. Ошондон баштап мен ал кишиге официально кайрылып баштадым. Алымкадыр Сабирдинович, сиздер бүткөн ишке акча бере албайсыздар. Акча бериш үчүн кызматкерлер кол коюш керек. Алар аралашып көрбөгөн жумушка бир да кызматкер кол койбойт. Бардыгы лучше жумуштан кетип калган жакшы, кийин суралып жүргөнчө деп. Андан көрө менде сунуш бар. Быйыл президент өзүнүн саясий чечими менен чоң курулуш ишин баштаса, мен ушул өндүрүштүк пайда көрбөсөм дагы 85 миллион кетип аткан больницага биздин азыр экономикалык абалыбызда Кыргызстанда бир дагы строительный компания 85 миллион таза көргөн курулушчу жок. Мен ушул тармакта үзгүлтүксүз иш алып барып жүргөн жетекчи катары айта алам да. Мен сиздердин саясатыңыздарды колдогон дагы ушул болсун. Бир чоң объем жумуш берсеңер, мен ошол жактан көрө турган пайдамды бул жакты больницаны жаап кетейин. Мына мен эч жерге интервью берген жокмун. Ким салып атканды эч ким билбейт. Президентке ушул сунушту айтып көрсөңүз, балким президент туура көрсө, десе мен айтып калдым. Биз өткөндө Алтынбалалыкты көлдөөнү көрүп келдик. 12,5 миллион курасыңбы деди. Мынакей кагазы деп, немени Гостройдун нукугу же мындай эле эч кимдин подписи жок. 12,5 миллион 718 миң деген долларды кагазын астыма койду да. Анда ушул бүгүнкү күндө ушул акча 1 миллиард 58 миллион болот экен. Мен ошону пайда көрбөсөм бүтүрүп берейин. Биякты да, тиякты да. Десем,
Мен айтып келейин. Президентке айткан экен, президент айтты. Анда барып бул частный кишиден сунуш эмес, сен министр катары өзүң сунушта деп. Анан жанагы жазылган нерселерди ал киши мага диктовать этип кандай жазылышты. Анан жазып, ал кишинин өзүнүн бланкысына которуп, анан президентке барып кол койдуруп келип атат да, макулмун деп. Анан келип эле мынакей. Мен мына президентке кол койдуп келдим. Алып туруп иштей бер. Негедир мага оригинал кагазды мага берип койду. Анан мен алып келдим. Келип отуруп, мен кайра бардым. Алыкадыр Сабирович. Мага көлдөгү алтын балалыкты башташ үчүн биринчи автор проекти керек мага. 16 жылдан бeri каралбай калган нерсеге институт симологиян кагазы керек. Проект институт канчасы курулду, канча деңгээлде курулду, ошол объемдорду так жазып бериш керек. Анан мен ошол так жазылган нерселерди институт симологияга сиздин атыңыздан жазып жөнөтүш керек. Муну 16 жылда үстү жабылбай турганда мынунча неме? Шуага ezip düşüp kaldı, же болбосо кирпич ezilip kaldı, же болбосо арматуралар дат басып кетти, же болбосо мына бетон слабый куюлуп калган экен, мунунчасы чачырап кетти. Кайра жаңы бетон куюш керек, же болбосо мына усул дериш керек деген так тапшырмасы болот да курулушта. Ошондой кагаздарды топтоо боюнча иш баштасак, биз президентке сөз тийгизе алабыз. Анан кийин бүтүрүп, күчкө салып бүтүрүп алганда деле кабыл алуучу тарап мамлекет болот бул курулуштун. Ошондо кабыл ала турган тарап айтат, эмне үчүн бизге баштап аткан акылдашкан жоксуңар? Мен сен кантип курганыңды билбесем, эмнеге кол коем? Анткени президент бардык жерлердин баарында кагазы так дана түшүнүктүү болуп туруш керек да. Бул жерде курулган материалдардын качествосу мындай деп сертификат качествосы. Мындай материалдарда радиационный фон жок. Деген мындай болуш керек деп. Неме болуш керек да? Сиз ушул азыр кайтып атпайсызбы? Алтын балакка ушунча ушул документтер керек депчи. Анан биринчи больницаны баштап атканда ошол документтер керек деп сурадыңыз беле? Сурагам да. Мына келет сен башка бергилечи. Деди да. Бул Озеки. Бүт эле озеки. Анан элестетсеңер, жалпы эл Кыргызстан. Садыр Нуркожоевичти колдогондой бир да президент колдоп алган эмес. Аны баарыбызды көрөбүз. Карапайым элдин колдоосундагы кишинин саясий чечимине каршы мен сөз айтканга менин эрким жеткен эмес. Анан алтын балакка укугумда жок. Бар Садыр Нуркожоевич айтып кагаздар тууралап келгиле деп жестерин окуңар жетет. Жетпек болсо да эч кимдеги. Анткени мамлекет мен канча президенттер менен иштешип келген адам катары айта алам. Анткени мамлекет президенттик башкарууду айтып келбей атпайсыз азырчы. Ошол кечте президенттер депутаттардын астына барып, мен ушундай чечим кабыл алып элем, акча бөлүп берип угулайсыз деп депутаттарды үйүнө чайга чакырганында биз көрүп жүрдүк да. Бул кишиде мен колдогонумдун бир себеби да ушул болду. Мына президентке башкаруу болсо, президенттин жөн эле пресс-конференцияда айткан сөзү закон. Эгер түшүнгөн кишиге. Анан ушул саясий чечимди өзүнүн жакын адамы келип атса, жок мен ишенбейм, менен беттешти деп айта аласыңарбы? Айта албайсыңар. Бул киши ошол тарабы жагынан мени алдап кетти деп атам. Мен ошол жагына менин күнөөм бар деп атам. Түшүнүктүү. Анан алтын балалыкка келе турган болсок, сиз документтерди сурадыңыз. Кандай жолдо андан? Унчукпай туруп, күмөндүү кыска жол менен өзүнүн баласына берип койду да. Өзүнүн баласы аны интервьюнун барысында
угуп атасыз да. Менин балам бай экен. Менин балам ушундай экен. Ушундай кылып туруп $2 миллион коротуп койду. Дагы 1,5 миллиард сом коротом деп атат. Мен ошол цифралар мен Алымкадыр дегенде укканда эле менин кулагыма ошол кишинин интервьюлары жаңырап атат да. Мен өткөндө интервьюмда сылык сыпады. Мен тактоо киргизип коеюн деп бергенмин. Бүгүнкү күндө мен тиги Сауырбек Жумабеков менен кайнашаганым кошулбайт. Бирок ал кишини не максат менен алды? Бул киши көрөсүздөр реформасын өлбөсөк көрөбүз байынча кандай иштеринчи. Бул кишинин Жумабековдун бир эле нерсеси керек болчу. Жана Катардан келген грантты бул киши өзү алып, өзү салмак. Алтын алып болчу. Ошого бул киши кошпой койгондо мындан эле башталды. Ызы-чуусучу. Аны элдер ушул туура бул келди реформа кылып атат. Журналистти иликтөө кылганга силердин балдар весовой категорияга жетпейт. Мунун мен бул кишиге бетин айтып атам. Bir günü kalbim tükönüp, oşunda kanday reforma oldu. Жақсы ой reforma kılış gerek degen. Bирок kılış üçün bir kengeşçi top boluş gerek koydum. Buna men stroykada 35 yıl, 37 yıl işlеген adam katары, men dele kede bирөө менен акылдашка туура келет. Анткени gününe жаңы материал, gününe жаңы подход. Анан бул киши уктап турганда мен балам чагылышым керек деп. Бекмурза, мындай сөздүн кыскасын айтканда сиз 66 миллион жумшаптырсыз, бирок бир да тыйын алле экенсиз да бүгүнгө чейин. Ушундайбы? Ооба да. Анан мен каяктан активист болуп калам, мен ошого түшүнүм. Түшүнүктүү. Азыр эми сиздин алдыда кадамдарыңыз кандай болот? Булар эми күч органдарына кайтып көрдүңүзбү? Бул боюнча. Күч органдарын мына колуңарды санап турсаңар болот, айтып берейин. Даже кайрылган копияларын да берейин. Мамлекет башында турган президентибиз Жапаров Садылдын Кожоевичке кайрылыштуу. Министрлер кабинетинин төрагасы Жапаров Акылбек Жомабековичке кайрылышты. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршевич Ташиевке кайрылышып атабы. Ички иштер министрлигинин министри Ниязбек Улан Омакановичке жери кайрылышып атабы. Башкы прокурор Зумушев Курманбек Токторовичке кайрылып атабы. Парламенттин төрагасы Талант Мамытов кайрылышып атат. Мына 6 кишиге кайрылып, мына ошолордун копиялары менин астында турат. Мен азыр сиздерге берейин. жооп не болду жооп? Эми жоопту сиздер болуп сураңыздар да. Кайрылып турго, мынакей бизде копиясы турат. Мен күтүп отурам, дагы деле ишеничи, жаш бала да. Кандай ойлойсуз? Эмне бул ушундай наказание алып атат өзүңөр? Эми мен бир эле нерсени айта алам да, ал бул менин жеке оюм. Садыр Нуркожоевичти калпы менен алдап келатат депчи. Жанагы сүйлөп аткан бар 99%, ондон 99% калп. Мен муну айтып бере алам. Ага тастыктаган менин документтерим бар. Бул кишинин мен айтып атам да, сизге тарыхый мүмкүнчүлүк келди. Президенттин колдоосу менен президенттин ишеничи сизге ушунча артылып тургандан кийин сиз кызматтан бирөөдү алсаңыз, ал жетекчи катары эч ким каршы эмес. Жана эл сизди ошо жагынан эле колдоп атат. Бирок сиздин мындай арам оюңузду эч ким билген жок. Сиз публикага ойноп атасыз деп мен айтып атам да. Сиз публикага ойноп атасыз. Сиз алмаштырган кишилер, кызматчылар. Жок дегенде мурунку иштеген жетекчи менен, жок дегенде кадыры, тажрыйбасы тең же болбосо жогорураак болуш керек го дейм. Реформада ошону түшүнсө болот да. Орун алмаштырып, мени мактайт деген кишини койгондо бул реформа болот деп мен түшүнбөйм. Анткени мен дагы эл менен иштешип келатам. Мен дагы өзүмдүн астымдагы кадрларды орун алмаштырып коем. Ошондо койгондо бир эле максат иш алга жылыш керек деген.
Бул Садыр Нуркожоевичтин ишеничин ушундай ыплас пайдаланып атат. Кудай буйрса эл тараза буга.